Ош шаарында кылымдар бою иштеп келе жаткан темир базар бар. Анда 30дан ашуун уста түрдүү үй тиричилигине керектүү темир буюмдарды жасап келет. Алардын бири Рустам Тургунов. Атасынан калган кесипти аркалаган темир уста үй бүлөсүндөгү ушул кесип менен алектенген 5-муун. Рустам мырза өмүрүнүн 40 жылын бул кесипке арнадым дейт. Атасы ошо касыпты кылганда, ошо атадан калган кесип болду. Балдарды үйрөтүп атабыз азыр. Bizden keyin balдар ulantып, ketиш керек деп bulunurdu. Жоголуп кетсе болбойт, бул элге керектүү bulunurdu. Заказдар көп азыр. Бүтүн Кыргызстан элге керек да бар. Өзбекстанга алып кетип атат, Казакстанга, көбүрөөк Бишкекке кетет. Азыр дыйканчылыкка, чарбачылык ошонго букунар керек да. Темир ustalardын базары деп аталган бул базар Байыркы каладагы эң уникалдуу жайлардын бири. Базарда темирден жана чыгачтан дагы буюм жасаган ustalar кезигет. Алар темирден үй тиричилигине керектүү буюмдарды жасап, ошол эле жерде сатышат. Ал эми Рустам Тургунов айыл чарба буюмдарынан тартып, ат жабдыктарына чейин жасайт. Жаңы чыгардык мына. Мына балта мына. Трубадан российский труба, мына металлы рессор, кайтпайт темир чапканда дагы juda удобный, сабы ham чыкпайт, чылкылабайт. Элдер жакшы көрүп алып атат, заказдар көп. Мына ошону жаңы ойлоп чыгардык. Жагаш таптан кылсаң чыгып кете бере, чылкылап. Элдер мына заказ кылды, шуну жаңы ойлоп таптык, жакшы кетип атат азыр мына шу мына. Балта. Жаңы ойлоп тап, мына көрдүң, мына эми күтөлөк мына. Жакшы, өтө жакшы колун балта. Удобный. Бар, ошону ойлоп тап иштеп атабыз, жакшы. Темир устанын негизги кардарлары чет өлкөлүк туристтер жана сайыпкерлер. Ар бир жасаган буюмунда өзүнүн бренди катары ай менен жылдызды түшүрөт. Өнөр базарында көбүнчө кетмен, күрөк, бычак, балка, балта, жүгөн, үзөңгү сыяктуу үй чарба тиричилигине керектелүүчү буюмдардын бардык түрү жасалат. Айрым ustalar меш үчүн жука темирден mooрлорду дагы жасашат. Мындай mooрлор Оштогу самсаканаларда, ашканаларда жана кафелерде кеңири колдонулат. Байыркы каладагы бул темир уста базары 1961-жылы түзүлгөн. Ошол мезгилден бери элге керектүү буюмдарды жасап келе жатышат. Бул ата кесиби бир гана Ош шаарында сакталып калган. Абдумалик Базарбаев, Шахрох Иминжанов, Ош ТВ.